Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү эфирде биз балага алимент алуу боюнча сөз кылабыз. Биздин каарманыбыз учурда кызына алимент албай калган учуру. Алимент төлөөдөн баш тарткан ата кызынан да баш тартууну чечкен. Ажырашканыбызга 9 жыл болду. Ортобузда бир кызыбыз бар. Кызым 3 жашта болчу ажырашканыбызда. Азыр кызыбыз 12-ге чыкты. Ажырашууга заявление жазганда ошондо алиментке дагы жазган болчумун. Ажырашкандан кийин алимент дагы кесилди. Бирок былтыр болсо алиментти мен төлөй албаймын, төлөгөнгө шартым жок деп кызынан отказ жазып берген. Атасы алимент төлөөдөн баш тарткан учурда дагы ал баласы 18 жашка толмоюнча алимент төлөөгө милдеттүү. Бирок энеси алимент алуудан баш тарткан болсо, анда сот аркылуу келишимге кол коюлуп, атасы алимент төлөөдөн бошотулат. Сот аркылуу чечим чыгарылганда деле пока бала 18 же 21 жашка чыккача атасы же энеси баары бир алимент төлөш керек. Бирок өзүңдүн инициативаң менен, так как жолдошуң төлөй албайт, өз инициативаң менен отказ алимент жазылып, азыркы убакытта мурунку жолдошум алимент төлөбөйт. Юристтердин айтымында алимент алууну же алимент төлөөнү жубайлар сотко чейин деле макулдашып, чечишип алса болот. Бирок кандайдыр бир себептерден улам алар бир чечимге келе алышпаса, анда алардын көйгөйү сот аркылуу чечилет. Негизинен алганда жалгыз бой апалар же жалгыз бой аталар балдарын багуу максатында алимент алууга сотко кайрылса болот. Ошол эле учурда сотко чейинки деле жолдору бар. Бул алар эки тараптуу макулдашып, мындай айтканда нотариуска барып, ал жерде мыйзамда көрсөтүлгөн суммадан, мындай айтканда бир балага айлык тапкан акчасынын 4/1 бөлүгү, эгер 2 баласы болсо 3/1 бөлүгү, эгер 3 баладан көп болсо, анда айлыгынын жарымы көрсөтүлгөндөй сумманы нотариус менен макулдашып, тастыктап алса болот. Ошол да мыйзам чегинде. Кандайдыр бир себептерден улам атасы баласына алимент төлөөдөн жана аталыктан баш тарткан болсо, анда ал баласына карата бардык укуктардан ажырайт. Ошол эле учурда баласынын атасына карата укуктары мыйзам чегинде кала берет. Эгерде ата баласына отказ кылса, ата бардык укуктарынан ажырайт. Мындайча айтканда, бала чоңойгондон кийин атасын караганга милдеттүү болбойт. Бирок бала болсо атасына болгон укуктардан ажырабайт. Ошол эле учурда баланын укугу жок болбойт. Атасынан ошол мүлктү, там үйлөрү болсун, кандай мүлкү болсо, баланын дагы ошол мүлктү алганга укугу бар. Отказ жазып, менин балам эмес деп, соттун чечимин чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондой болсо дагы баласыны бакканга милдеттүү болот. Алимент бул атанын же эненин баланы каржылоо үчүн айлык маянасынан бөлүнгөн акча. Ал акча балага гана тийиштүү болот. Ал эми алимент төлөөдөн качып, өз баласынан баш тарткан күнүдө атасы же энеси баласын бойго жеткенче багууга милдеттүү. Даярдаган Акылай Алмазбекова, Узбекстан медиа.